Кымбаттуу бир туугандар, баарыңыздарга Кудай Теңирибиздин тынчтыгы болсун. Кудайга рахмат. Кудай Теңирибиздин ырайым сааттары үчүн. Көптөн бери мүмкүн болгон жок кызмат кылууга түз эфирде. Бирок бүгүн Кудайдын ырайымы менен кайрадан кызмат кылганга мүмкүнчүлүк болуп турат. Биз адаттагыдай эле көгүлтүр экрандан же ушундай ютубтан чыгуубуздун себеби бир гана максат менен. Теңир бизге өзүнүн сөзү, өзүнүн каты, өзүнүн китеби аркылуу эмне дейт? Биз ошол Теңирдин, Кудай Теңирдин бизге калтырган катына, жазуусуна көңүл бөлүп, бизге Кудай Теңир эмне дегиси келе жатат? Эмне деп айткысы келет? Жашообуздун кайсыл жерлерине көңүл бөлүшүбүз керек. Биз ошол нерсеге маани беребиз. Башкача айтканда, Кудай Теңирдин сөзүнүн үстүнөн ой жүгүртүп, анан жашообузга керек болгон сабактарды биз алабыз. Бүгүн дагы карай турган орчундуу темалардын бири, курч темалардын бири Кудай жазалоочу жана сүйүүчү деп аталат. Кудай жазалоочу жана сүйүүчү. Биз ушул теманын үстүнөн азын улак кеп кылабыз. Менде мындай суроо туулат. Ишенген бир туугандарга дагы жана бизди көрүп турган конокторго, көрүүчүлөргө дагы. Сиз Кудайды кандай деп элестетесиз? Анткени Кудай бардык эле адамдар үчүн ушул дүйнөдө жер жүзүндө 8 миллиардтан ашуун адам жашап жатса, ошонун бардыгына тегиз бирдей эмес. Кимдир бирөө Кудайды Зевс катары, гректин мифтеринде, легендаларында, жомокторунда жазылган Кудай катары элестетет. Анын колунда чагылган бар, ал күркүрөйт, же ушул сыяктуу бир кудуреттүү Кудай катары элестетет. Кимдир бирөө аны сакалы ушундай жайылган аксакал катары, карыя катары, боорукер, чачы аппак бир тактыда отурган инсан катары белгилейт. Дагы кимдир бирөө канаты бар, дагы кимдир бирөө жер жүзүндө жашап жаткан кайсы бир түс бөлдөргө салыштырат. Деги эле дүйнө жүзүндөгү адамдардын оюнда, акыл эсинде Кудай тууралуу элестетүү бул ар кандай, бардыгы бирдей эмес. Ошондой эле ошол өздөрү табынган Кудайга алар ар кандай сапатты беришет. Мисалы үчүн, гректерде эгер Кудай катуу каарданса, анын колунда чагылган бар, күн эшиктен күркүрөп жатканда Кудайдын каарын түшүндүрөт. Ал эми чагылгандар болсо, анын жер үстүнө, адамдардын үстүнө анын ушундай бир жазасы катары чагылган менен адамдарды жазалайт экендигин, өзүнүн кудуретин көргөзөт экендигин ошондой сүрөттөшөт. Бирок чындап эле чыныгы Кудай, анын сапаты, ал чындап эле сүйүүчү, жазалоочу экендигин каяктан билсек болот? Кайсыл жакта жазылган деген суроо туулганда мен 100% ынанымдуу түрдө айта алам. Бул бир гана ыйык жазууда, бир гана биз ишенген, биз окуган, биз изилдеп жаткан ыйык жазууда, Библияда гана жазылат, баяндалат. Бирок биз бүгүнкү карай турган темабыз жогоруда айткандай, биз Кудай тууралуу эмес, ошол Кудайдын сүйүүсү жана ошол Кудайдын жазалайт экендигин, жазалоочу Кудай экендигин, эки нерсеге биз маани беребиз. Бирок дагы маанилүү суроолордун бири. Эмне үчүн Кудай Теңирдин ушул эки сапаты маанилүү? Ал сүйүүчү жана жазалоочу. Биз ушул эки нерседе карайбыз. Эмне үчүн Кудай сүйөт, эмне үчүн Кудай жазалайт? Дегенде биринчиси, Кудай сүйөт жана ырайымдуу. Ырайымдуу, сүйөт, бул ошол сүйүүнүн ичине камтылган сапат. Муса пайгамбардын 5 китебинин бири Мисирден чыгуу китеби. Тактап айтканда 2-чи китеби. Муса пайгамбардын 5 китебинин иретимен алып караганда 2-чи китеби Мисирден чыгуу деп аталат. Мына ушул китебинин 34-чү бөлүмүнүн 6-чы аятында мындай деген аяттарды окуйбуз. Анан Теңир Мусанын бет алдынан өтүп мындай деп сүйлөдү. Теңир пендесин сүйгөн, ырайымдуу, чыдамдуу, абдан боорукер, адилеттүү.
Бүгүнкү күндө адамдар Кудай Теңирди жазалоочу катары көптөр ушундай түшүнүшөт. Кудай Теңир эгерде согуштар жүрүп жатат, бей бечаралар кыйналып жатат, ачкалыктан өлгөндөр көп, бейгүнөө жашап жаткан ымыркайлар өлүп жатат, ар кандай оорудан, дүйнө жүзүндө согуш, эгерде чындап эле Кудай сүйүүчү болсо, эмне үчүн Кудай Теңир ошол өзүнүн назарын салбайт? Кудай Теңир моинткенде гана же өзүнүн бир сөзү менен сүйлөгөндө тынчтык өкүм сүрмөк? Эмне үчүн Кудай адамдарды сүйсө, эмне үчүн ошондой көз жаздымда калтырып жатат? Эмне үчүн Кудай менин башыма кыйынчылык салды? Мен жакшы эле жашап жатканмын. Мен тил алам, уурдабайм, сөкпөйм, ичпейм, чекпейм. Бирок эмнегедир тетигил күнөө кылып жаткан адам, тетиги согушуп жаткан адам, кандуу адам, каардуу адам жабыр тартпайт дагы. Мен биякта Кудайдын алдында менин көз карашымда туура түз жашап жатам, бирок мен кыйналып азап чегип жатам. Эмне үчүн Кудай адилетсиз, эгерде ал сүйсө мындай кылбайт эле да деген суроолор абдан көп. Мына ушундан улам жер жүзүндө мыйзамсыздык, жер жүзүндө оорулар, жер жүзүндө ар тараптуу кылмыш иштер көбөйгөндүктөн улам адамдар ушундай чечимге келет: эгерде чындап эле Кудай сүйүүчү Кудай болсо, анда бул нерселер болмок эмес дейт. Мен ойлойм, көрүп жаткан көрүүчү дагы ушундай суроолорду башынан мындай сылтып өтсө керек. Керек болсо ишенгендердин жашоосунда дагы абдан оор кыйынчылыктарга батып калганда, сыноолорго батып калганда мындай суроолор бизден дагы өтөт. Биз дагы беребиз. Бирок мен айткым келет, ыйык жазуу ушунун баардыгын иретке келтирип жооп берет. Ыйык жазууда жооп камтылган. Эмесе Кудай Теңир эң башында эле сүйүүчү. Ал кийин эле ошондой болуп калган эмес. Кийин эле мурда жазалоочу болуп, анан кийин эле сүйүп калуучу болгон эмес. Же мурда башында сүйүүчү болуп, кийин жазалоочу болуп калды. Жок. Кудай Теңир эң башында эле. Биз Кудай Теңир кантип жаралганын биз билбейбиз, биздин акылыбыз жетпейт. Кудай Теңир мурдатан эле, кылымдардан кылым мурда, чексиздиктен мурда эле бар болгон. Мына ошол учурда эле Кудай Теңирде сүйүү деген сапат орун алган. Кудай Теңирдин эң чоң сапаттарынын бири, эң негизги сүйүү деп эсептелинет. Мен айтар элем, шашпай туралы, көңүл чордонубузду аягына чейин, ушул насааттын аягына чейин көңүл бөлөлү. А дегенде ыйык жазуу эмне дейт? Мен ыйык жазуунун негизинде гана айтып бергенге аракет кылам, ошонун негизинде гана. Башталыш китеби 1-бөлүм 31-аят. Бул Муса пайгамбардын ыйык руктун жетеги менен жазган эң алгачкы китеби эле. Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун бардыгы абдан жакшы экенин көрдү. Кудай өзү эмнени жаратса, ошонун бардыгы абдан жакшы экенин көрдү. Эгерде ушундан жогорку окуяларды окусак, баяндамаларды, ал жерде ар бир Кудай Теңирдин жараткан жашоодогу, табияттагы нерселерине автор көңүл бөлөт. Жерди, сууну жаратты, өсүмдүктөрдү жаратты, сууларды, андагы жандыктарды жаратты, асман менен жерди жана чырактарды жаратты. Могул күн өттү, бул күн келди. Биринчи күн өттү, экинчи күн. Ошол ар бир күнүнүн аягында Кудай Теңир өзгөчө көңүл бөлөт, эң жакшы экенин көрдү. Анан баардыгын жаратып бүткөндөн кийин Кудай Теңир батасын берет. Демек биз ушул тексттерден улам байкап жатабыз, Кудай Теңир дүйнөнү жаратканда, ааламды жаратканда эң сонун чыгармачылык менен, эң мыкты гармонияда, эгерде Кудай Теңирдин купулуна толулсо, ошол жаратылган нерсе, анда адамдардын купулуна сонун толот. Анткени Кудай Теңир ошол нерсени ыраа көрүп, туура деп, жакшы деп тааныды. Демек адамдар да жакшы деп билиши керек. Анткени Кудайдын алдындагы жакшы нерсе адамдардын алдында да сөзсүз түрдө жакшы болот. Демек, Кудай Теңир качан биз жазалоочу, көңүл бөлбөйт, таш боорукер деген сөздөн, ошондой чечимдерден өтө абайлашыбыз керек. Өтө кылдат мамиле кылышыбыз керек. Анткени Кудай Теңир, биз башында эле сөз кылдык, текст бизге баяндап жатат. Кудай Теңир ал башында эле
дүйнө жарала электен мурун эле жана дүйнөнү жаратканда эле анда сүйүү сапаты болгон, ошол сүйүүнүн негизинде бардыгын жараткан. Эгерде андай болбогон ченде айтмак, ой каргышка калгырлар болбой калды, оңдоп жасайын деп. Жок. Кудай Теңир бир жасаганда, бир жаратканда бардыгын мыкты кылып, сонун кылып жаратты. Эгерде биз Кудай Теңирдин өзүнө сүйүүчү деген сапатты берсек, мына эң негизги карманган тексттер же болбосо далилдер ушунда турат. Демек, Кудай Теңир эң сонун жараткан. Эң сонун жараткан, демек, ошол жараткандын өзүнүн жүрөгүндө, өзүндө сүйүү сапаты орун алган болчу. Ошол сүйүүнүн негизинде ал жаратты. Эми биз дүйнө тууралуу камтылып мындай жалпысынан карадык. Бирок адамдарга келгенде ошол 6 күндүн ичинде жаратылган жандыктардын ичинде эң акыркы жаратылган бул Адам ата менен обойне кирет. Адам ата менен обойне. Адам ата менен обойне бул Кудай Теңирдин эң сонун, эң чоң деңгээлде жасаган чыгармачылыгы, мындай эң көңүл бөлгөн, сүйүүсүн, мээримин төгүп жараткан ошондой нерсе болгон, зат болгон. Биз инсанга киребиз. Кудай инсанга кирет, адам да инсанга кирет. Инсан деген нерсени ушундай статусту же даражаны алуу бул чоң даража. Буну Кудай гана бизге берип атат. Асмандагы периштелер инсандыкка кирет, Кудай инсандыкка кирет, инсан, адамдар инсан болот. Демек, Кудай Теңир адамдарды жаратканда өзгөчө керемет менен, өзгөчө сүйүүсү менен, сүйүүсүнүн мол сүйүүсү менен ал жараткан. Эмесе мен ыйык жазуудан далил катары ушул нерсеге дале башталыш китебин окугум келет. А дегенде башталыш китеби 3 бөлүм 1-26 аят. Анан Кудай мындай деди: биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы. Алар деңиздеги балыктарга, асмандагы канаттууларга, малдарга, жер үстүндө сойлоп жүрүү жаныбарга, бүт жер үстүндө бийлик кылышсын. Демек, Кудай Теңир өзүбүздүн бейнебиз боюнча дейт. Бейне деген эмне? Бейне деген келбетти түшүндүрбөйт. Бейне деген мурунду, көздү, кашты, кулакты түшүндүрбөйт. Бейне деген Кудай Теңирдин ичинде кандай эң жакшы сапаттар камтылса, адамда да ошол камтылышы керек деген тыянак, ошондой чечим, ошондой түшүнүк. Демек, Кудай Теңир өзүндөгү бар ыйык нерсе менен, аруу, таза, дагы башка тилде бар, бул байыркы перстердин тилинде пакиза деген сөз бар. Бул абдан аруу, таза деген сөз. Мына ошондой тазалык сүйүү менен жаратты. Ошол сүйүү, тазалык, аруу адамда да камтылган. Демек, Кудай Теңир эң сонун, кереметтүү жол менен өзүнүн сүйүүсүн төгүп, ал адамдарды, эң алгачкы Адам атаны, обойнени жаратты. Демек, биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Кудай Теңир өзү жараткан пендесин сүйөт, жана өзүндөгү бар сүйүү табияты, ал сапаты адамда да камтылуу. Ошон үчүн биз качан өзүбүз тыянак чыгарып жатканда Кудай жазалоочу, Кудай боорукер эмес, Кудай ташбоор, Кудай ушундай деген бир туура эмес ушул айтып алуулардан, туура эмес ушундай кандай деп коет, ооздон чыккан туура эмес сөздөрдөн өзү сактасын да. Анткени Кудай Теңир эч качан андай сапатка же болбосо сүйбөй же боорукерсиз, ташбоор деген нерсеге Кудай Теңир эч качан ээ болгон эмес. Бирок биз карайбыз, Кудай Теңир жазалоочу деген анын сапатын карайбыз. Бул абдан маанилүү. Анан жыйынтыктоочу дагы бир аятты окугум келет. Бул болсо жаңы келишимде жакандан болгон жакшы кабар 3-бөлүм 16 аятта. Мен ошонун эң башындагы 1-пунктун окугум келет. Кудай Теңир
бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн дейт. Бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн дегенде Кудай Теңир өзүнүн жараткан нерселеринин баардыгы анын ичинде адам дагы камтылып кетет. Анткени Кудай Теңир башында эң сонун, эң мыкты, жогорку деңгээлде сүйүүсүн негизинде жараткан. Мен ойлойм, убакытка байланыштуу ушул гана нерселер бизге жетиштүү го деп, анткени ыйык жазууда ошол Кудай Теңирдин сүйүүсүн далилдеп турган эбегейсиз чоң көптөгөн масса тексттер бар. Бирок биз эң негизгилерине фундамент кылып алуу үчүн негизгилерине гана таяндык. Экинчи карай турган нерсе Кудай жазалоочу. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар бар. Эгерде кайсы бир адамдар Кудайды жазалоочу, сүйбөйт экендигин таш боор катары көрсө, кийинки адамдар бар. Кудай Теңир сүйөт, то есть башка айтканда кийинки бөлүктөгү башка түрдөгү адамдар бар. Алар башкача Кудай тууралуу такыр башкача түшүнүктө. Алар ошо күнөө кыла берсем болот, ичип чеге берсем болот, зордук зомбулук менен алек боло берсем болот, уурлук менен алек боло берсем, киши өлтүрө берсем, жана башка бир туура эмес иштер менен алек боло берсем болот. Кудай кечирет да, Кудай ырайымдуу, Кудай мээримдүү деген нерселерге таянат дагы, анан өзүн өзү алдап жүрө берет. Туура. Ал адамдар туура айтты. Кудай кечирет, Кудай ырайымдуу, Кудай мээримдүү, Кудай боорукер. Бирок Кудай жазалоочу деген дагы сапат бар. Эмне үчүн Кудай жазалайт? Ушул суроо. Эмне үчүн Кудай адамдар жазалайт? Жөнөкөй эле окшоштук. Биз өзүбүздүн балдарыбызды эмне себептен жазалайбыз? Өзүбүздүн каныбыздан чыккан, өзүбүздүн жатыныбыздан чыккан, өзүбүз 9 ай көтөрүп баккан балабызды дароо эле шапылдатып, кур менен же таяк менен сабап киребизби? Себеп барбы ошо жазалаганга, баланы жазалаганга, же кыздарыбызды, балдарыбызды жазалаганга? Албетте. Биз жөнү жок эле шапалак менен берип, аны чыбык менен жазалабайбыз. Алар кемчилик кетиргенде, тил албай койгондо, моюн сунбай койгондо, ошондо дагы жазалоо дегенде дагы бир маани бере турган нерсе бар, сестендире турган, эске ала турган, ойлоно турган, жана этият боло турган нерсе бар. Дароо эле жазалап кирбейбиз. Балдар туура эмес нерсени жасаганда, кичинекей балдар тил албай койгондо, айтканыбызды жасабай койгон, моюн сунбаган ченде дагы биз эскертебиз. Бир жолу эскертебиз, 2 жолу эскертебиз, 3-чү жолу эскертебиз, анан 4-чүсүнө келгенде анан биз жанагы мераларды биз адеби менен жазалаганды анан колдонобуз. Албетте кээ бир учурда жазалоодо ачуулукка алдырып, чабырген же ошол белгиленген нормадан ашыкча колдонуп жиберген ушулар. Бул адам кылат. Бирок Кудайга жазалоочу деген сапатты берерде, же жазалайт деп, Кудай жазалоочу дегенде биз буну этияттык менен айтышыбыз керек. Кудай Теңир өзүнүн пендесин эскертпей туруп, аны айтпай туруп, алдын ала эскертпей, ошол нерсени маалыматты бербей туруп жазалап койбойт. Мен ыйык жазуудан окугум келет, башталыш 3-бөлүм 9-аятта. Ошондо Кудай Теңир адамды сен кайдасың деп чакырды. Бул болсо адам ата менен обоюна жаратылып, анан бир нече убакыт өткөндөн кийин алар күнөө кетирип алат. Кудай Теңирге тил албай коюшат, моюн сунбастыктан. Бирок Кудай Теңир аларды издейт. Адам сен кайдасың деп. Бул деген сөз Кудай Теңирдин көзү көрбөйт деген эмес. Кудай Теңир сен жердин жети түбүнө кирип, же галактикага, Марска, же Плутонго, же Уран, Нептунга учуп кеткенченде да ал жактан көрөт. Бул деген сөз качан алар күнөө кетирип алганда, адам сен кайдасың дегенде, адам мен мындамын, мени кечире көр, мен күнөө кылып алдым деп, ошого берилген алардын моюн сунуп, өзүнүн күнөөсүн моюнуна алып келер бекен дегенге бир мүмкүнчүлүк, шанс берген эле, сен кайдасың дегенде. Bunday шанстар ыйык жазууда абдан көп. Дагы бир мисал, ушул эки инсандын биринчи тум баласы Кабыл өзүнүн иниси бир тууганын кол көтөрүп, мыкаачылык менен, ташбоордук менен өлтүрөт, талаада жүрүп, көрө албастык кылып.
Ошондо ошол кабылга да Кудай Теңир сенин бир тууганың кайда деп мүмкүнчүлүк берген эле. Бир тууганың кайда дегенде Кудай Теңир эмне анын өлтүргөнүн көрбөй калдыбы? Жок, көргөн, билген. Бирок ошол өз эрки менен келип, өз күнөөсүн мойнуна алып, менин алдыма келип кечирим сурайт бекен дегенге шанс, мүмкүнчүлүк берген да болчу. Кеп мында жатат. Демек Кудай Теңир мүмкүнчүлүк эң алгачкы эле учурда берген. Кантип эле өз пендесин жараткан Кудай, сүйүүчү Кудай жазалайт. Албетте Кудай өз жаратканын мен жетишинче сүйдүм, эми бир аз жазалап коеюн дебейт. Анан биз кантип эле Кудайды жазалоочу же кызыл камчы деп элестетишибиз керек. Андай эмес. Кудай Теңир өзүнүн пендесин жетиштүү сүйөт. Жеткилеңдүү түрдө сүйөт. Бирок ал күнөө кетирип алгандыктан, ошол башында күнөө кетирип, ошол күнөө башка күнөөнү тууп отуруп, башка күнөөлөр жаратты. Ыпылас, мээримсиздик, ырайымсыздык, мыйзамсыздык жер үстүндө толуп кетти. Бул кичинекей күнөөнүн айынан. Эми Кудай Теңир ошол күнөөлөр дагы өрчүп кетпес үчүн Кудай Теңир сөз түрдө кийлигишип, анын дартына дабасын бериш керек болчу. Кудай сактасын, адамдын колу гангрена болуп кетсе, сибирский язва же ушул өчүп кеткен оорулар болсо, анда ошол жерде кыркып салмайын, кесип салмайын, андан өткөн вирус, микроб дейбизби, же ошол туура эмес организмдеги клеткалар жеп жаткан вирустар дененин башка жагына таркап, адам толук кандуу өлүшү мүмкүн, анын организми жараксыз болуп калышы мүмкүн. Ошондой болбош үчүн врачтар колду ампутация кылганга, кыркканга, кескенге туура келет. Анткени башка жагын сактап калыш керек. Дагы ушул сыяктуу мыйзамсыздыкты Кудай Теңир түп тамыры менен алат. Бул ачууччундук. Кудай Теңир ырайымы менен адамдарга мүмкүнчүлүк берет, кечирим берет. Ал көп кечиримдүүлүк кылат. Бирок ошого карабастан ал өзүнүн ишин уланта берсе, Кудайдын ырайымын түшүнбөсө, Кудай Теңир сөз түрдө аны жазалайт. Ошол жазалаганга дагы ал макул болуп моюн сунбаса, Кудай Теңир жазанын эң чоңун өлүм менен дагы ал жазалайт. Биз ыйык жазуудан дагы окуйбуз. Мыйзамдык айталуу 9-бөлүм 6-7 аят. Ошондуктан билип кой. Кудай Теңириң бул жер соорусун сага адил болгондугуң үчүн берип жаткан жок. Сен тоң моюн элсиң. Кудай Теңириңди чөлдө канча жолу каардантканың десиңден чыгарба. Мисир жеринен чыккан күндөн тартып, дал ушул жерге келгенге чейин Теңирге моюн сунган жоксуң. Бул болсо чөлдө 40 жыл Кудай Теңир Мисирден өзүнүн эли Израиль элин алып чыккан, анан ошол элге карата айткан Кудай Теңирдин бир аянычтуу өзүнүн сөздөрү эле. Анткени 40 жыл бою 600дөн ашуун эркек Кудай Теңирдин каарына калган болчу. Алар тил алган эмес эле, алар текстте жазылып тургандай Теңирди каарданткан болчу. Ошондой эле алар моюн сунган эмес эле. Бирок биз тексттен байкап жатабыз, Кудай Теңир өзүнүн улуу ырайымы менен ошол өзүнүн элине дагы моюн сунбаса дагы, каардантса дагы, ал ырайым кылып көп кечиримдүү экендигин жана кечирим кылгандыгын. Ошондой эле Кудай моюн сунган жүрөккө ырайымдуу, ал эми такыр баш бербегендерге Теңир өзүнүн чекитин коет. Башталыш 7-бөлүм 21-22 аятта жер бетиндеги кыбыр эткен бардык тирүү жандар, канаттуулар, малдар, жаныбарлар, жер үстүндө сойлоп жүрүүчү бардык жаныбарлар жана бардык адамдар өмүрүнөн ажырады. Кургактыкта жашаган, тануусунда өмүр рухунун деми бар тирүү жандардын бардыгы кырылды. Демек, ыйык жазууда эң алгачкы жаратылган адам ата менен обойнеден таралган биринчи муун, экинчи муун, бир нече муун, алар көбөйүшөт, жер жүзүндө миңдеп, 100 деп көбөйүшөт. Бирок алар Кудайдын алдында ыпылас жаман иштерге ушунчалык толуп кетет. Белчесинен эмес, моюнчасынан көп иштерге Кудай Теңир ырайым кылат, өзүнүн пайгамбары Нухту жиберет. Бирок ошого карабастан ал элдер жаратылган муун болсо, ал ушунчалык
өздөрүнүн жасаган күнөөсүн токтотушпайт. Ошондо Кудай Теңир ошол күнөөнүн тамыры менен жок кылыш керек болот. Демек Кудай Теңир бул жерде биз байкайбыз, башкалар айтышы мүмкүн геноцид деп, бул жерде таптакыр тукум кылып салган. Ал жерде 8 гана жан аман калган болчу. Нухтун 3 уулу, 3 уулунун келиндери жана Нухтун жубайы. Анан кемеде калган башка жандыктар дагы. Демек биз байкайбыз, Кудай Теңир мына ошол кадамга барган, ошол чечимге, анын барган чечими абдан туура. Анткени ошол боюнча калтырса, анда ыплассыздык деңиздей, океандай көп болмок. Кудай Теңир абдан ырайымдуу. Кудай Теңир адамдын моюн сунуп тил алганын кечирет. 1 Падышалар китеби 21, 21 бөлүм 26-29 аяттар. Ал Исраил уулдарынын алдынан Теңир кууп чыккан аморлуктардай болуп жасалма кудайларды ээрчип, өтө ыплас иштерди кылды. Ахап ушул сөздүн баарын укканда кийимин айырып, зумбал жамынып, орозо кармап, зумбалчан жатып, кайгылуу жүрдү. Ошондо тиш билик Ильяска Теңирден сөз болду. Теңир мындай деди: менин алдымда Ахаптын моюн сунганын көрдүңбү? Менин алдымда моюн сунганы үчүн мен ага көзү тирүүсүндө караантын түшүрбөйм. Анын тукумуна баласынын убагында караантын түшүрөм дейт. Демек Ахап бул падышалардын, жүйүт падышалардын эң ыпласы, тагыраагы бул Исраил падышалары. Ошол Израиль элинин падышаларынын бири, ошол падышалардын эң ыпласы, эң жийиркеничтүү иштери жасаганы, мындай эң төмөн абалга түшкөн, Кудайдын карына калган падышалардын бири болгон. Эң алдыңкысы. Бирок ошол инсан дагы тооба кылыптыр, бир аз өкүнүптүр. Ага чейин Кудай Теңир анын жазаланары тууралуу, анын үй бүлөсү тууралуу пайгамбарчылык айткан эле. Ошону уккандан кийин Ильяс Теңирдин алдына келип, өкүнүп моюн сунган. Биз текстте байкап жатабыз, ошол ыплас ишти жылдап, ондогон, 20 жылдап жасаса дагы, анан бир жерге келип, ал кечирим сурады. Ошондо Кудай Теңир кечирди. Башка айтканда, ал сыймыктанды. Кудай Теңир, карачы, мына Кудай Теңир иштешип келди 20 жылдап, 20 жылдап, 30 жылдап. Анан бир күнү ал кичинекей өзүнүн моюнун сунду. Кудай Теңир ошого дагы сүйүндү. Демек биз байкап жатабыз, ушундай каардуу учурларда дагы, каарданткан учурларда дагы Кудай Теңир өзүнүн пендесин ал таштабайт экен, ырайым кылат экен. Ошондой мисалдардын бири Жунус Кудайга тил алган эмес, болгондо да Кудайдын пайгамбары болгон. Оңго десе Жунус солго баскан, Кудай Теңир аны кыл десе буну кылган. Ал Кудай Теңир ат десе тиги Жунус болсо бей деген да. Демек Кудай Теңир ошондой абалдарда дагы ырайымын токтотпойт экен. Ал көп кечиримдүүлүк кылат, көп ырайымдуулук кылат. Анан такыр болбогон ченде мен жогоруда башталыштан окуп бербедим, 7-бөлүмдө Кудай Теңир аларды жазалады деп. Кудай Теңир адамдардын бүткүл күнөөсү үчүн ал өзүнүн эң чоң сүйүүсүн көргөзгөн. Мен жыйынтыктап жатам. Анткени жер жүзүндөгү адамдар ыплас иштерге белчесинен эмес, моюнчасынан батып кеткен. Бирок Кудай Теңир өзүнүн улуу ырайымы менен ошол мени менен жоготуп алган мамилесин кантип жаңыласам болот? Кантип адамдарга мага келүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүп берсем болот деген план менен ал куткарылуу планында анан өзүнүн уулу Ыйса Машаякты жер жүзүнө жиберет. Ал адам болуп жер жүзүндө 33 жыл жашайт. Ошол аралыкта адамдарга кызмат кылат. Ошол аралыкта бир да күнөө жасабайт. Кудай Теңир атасынын белгиленген чечимдерин, максаттарын, тапшырмаларын толук кандуу ал аткарат. Анан Кудай Теңир ошол өзүнүн сүйүктүү уулун бүткүл адамдар үчүн ал курмандыкка берүүнү туура көрөт. Бул болсо мен жакан жана жогоруда окуп бердим, башында бир аятта 1-бөлүгү. Мен толук акый айтайын. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Ага ишенген адам өлбөй, төөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Демек, адамдардын куткарылып алышы үчүн, ошондой эле адамдар Кудай менен түз байланышта боло алыш үчүн ошол жерде ыйык, күнөө кетирбеген өзүнүн уулу курман болуш керек эле. Бул Ыйса Теңир. Демек биз байкап жатабыз, ырайымдын эң чоңу, мээримдүүлүктүн эң чоңу жана сүйүүнүн эң чоңу бул Голгофада Ыйса Теңир аркылуу көргөзүлгөн.
ошол Голгофада көргөзүлгөн сүйдөн өткөн сүйүү жок. Ошол ырайымдан өткөн ырайым жок. Анткени Кудай Теңир ошол жерде далилдеди. Мына, мен өз пендемди сүйөм. Мен өз пендемди сүйөм, мен ага ырайымды жасайм. Керек болсо ошол күнөөлөргө карабастан, ошол мыйзамсыздарга карабастан Кудай Теңир сүйүп, өзүнүн уулун берүү менен бизди актап алды. Эми ар бир адам ким Кудай менен мамилемди жаңылагым келет, мен Кудай менен сүйлөшкүм келет десе, ал адам сөзсүз түрдө Ыйса Теңирге ишениши керек, ал тоо кылышы керек. Тоо кылганына ылайык ал андан ары жарык жашаганга аракет кылыш керек. Мына ошондо ал Кудайдын улуу колдорун көрөт жана ал бейиште Ыйса Теңир менен болот. Жыйынтыктоочу катары Еврейлер жазылган кат 10-бөлүм 29-аят. Кудайдын уулун жана өзүн ыйыктаган, келишимди бекиткен канды тебелеп тепсеп, аны ыйык нерсе катары тутпаган, ырайым рухун кордогон адам канчалык оор жазага тартылат деп ойлойсуңар. Демек, Ыйса Теңирди бергенине карабастан, адамдар ошону дагы барка албастан, Кудайдын сөзүн барка албастан, ырайымын барка албастан, уулун барка албастан, сүйүүн барка албаган адам, рухту капаланткан адам, аны кордогон адам, такыр баш бербеген адам, Кудайдын буга чейинки жасаган ырайымын, андан кийинки жасаган ырайымдагы кабыл албаган адамдарды мына ушул жерде каарга, жазага тартылат деп ойлойсуңар дейт. Демек, Кудай жазалайт. Биз коркушубуз керек. Кудай Теңир сүйүүнүн Кудайы. Бирок биз ошол сүйүүнү тебелеп тепсесек, ал жазалайт. Жазалоочу Кудай. Ошон үчүн Кудай менен эч качан ойношпош керек. Кудай Теңир дегенде биз өтө урмат менен келишибиз керек. Аян китеби 3-бөлүм 19-аят. Мен кимди сүйсөм ошолорду ашкерелеп жазалайм дейт. Мен кимди сүйсөм ошолорду ашкерелеп жазалайм, ошондуктан тырышчаак бол жана тоо кыл. Кээде адамдарга жазаны туура түшүнүш керек. Кудай жазалаганда адамдарды эсине келтириш үчүн, тоо кылдырыш үчүн, аларды ошол өзүнүн бурулуп кеткен же өзүнө карата багыттан адам чыгып кетпеш үчүн ошол жолдон ал жазалайт. Жазалаганда туура жазалайт ал. Өзүнүн адеби менен жана эби чени менен ал чектен чыкпайт. Биз чектен чыгып кетебиз адамдар. Кудай чегинен чыгарбайт. Максат Кудай Теңир ал сүйөт. Кудай ошол сүйүүсүнөн адамдарды ажыраткысы келбейт. Адам ажырап калышы мүмкүн, адам баш тартышы мүмкүн. Бирок баш тартып кетпеш үчүн, адамдар туура жолго кетип калбаш үчүн Кудай Теңир адамдарды ал жазалайт. Өзүнүн эби чени менен. Балдар дагы туура эмес жолго түшүп кетпеш үчүн биз аларды жазалайбыз. Максат аларды туура нукка, туура жакшы жолго тарбиялоо максатында. Кудайым ар бириңиздерге батасын берсин. Ыйса Теңирим түшүнгөнгө ар бириңизге жардам берсин. Амин.